чакырдалдар министрлигинин жылдык планынын негизинде өтүп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2019 жылы ушул Жалбат жергесинде ушундай нефтини кайра иштетүүчү заводунда өрт болгон. Ошондуктан биздин түштүк жергесинде десем жаңылышпайм, ушундай чоң объекттен бул бирөө эле. Ошондуктан өрттү өчүрүүдөн алдын алуу жеңил деген максат менен жана өздүк курамдын өрттүк тактикалык деңгээлин көтөрүү максатында ушул өрттүк тактикалык машыгууну өткөрүп жатабыз. Машыгуунун жүрүшүндө белгилүү болгондой, бул нефтини кайра иштетүүчү заводдун ушундай өздөрүнүн дружиналары, мисалы үчүн служба безопасности өзүнө көрүлгөн убакытта келди, аракетин көрүштү. Ошону менен эле Өрзөгө Чакырдалдар милициясынын Жалбат шаардык бөлүмү дагы бул 10 минутталык аралыкта келди. Жайгашкан жеринен ушул жерге чейин эсептегенде туура убагында өз мөөнөтүндө келди. Анан эми жабыркагандар боюнча бул машыгуунун жүрүшүндө 2 адамыбыз жабыркады, 2 жараныбыз. Ал болсо биз көрдүңүздөр, бул Минздравдын өкүлдөрү келип туруп биринчи жардам көрсөтүп алып кетти.